Строительная компания Top Construction. Приобретайте квартиры в новых домах по доступным ценам. Приобретая квартиру в наших жилых домах, вы получаете подарок MacBook Pro или iPhone 12 Pro. İyi basa. Стиральный машина бузылып калыптыр. Жумуштан келгенден бир карап койчу, э? Макул, какул. Илгери биз кирди колго эле жуучубуз. Аны муздак сууга, арыктагы сууга чайкап. Азыркы эле жаштар баардыгы белен, баарына көнүп бүтүшкөн. Сенин атаң окуусу менен Ленинградка кеткенде сен жаңы төрөлгөн бала болчусуң. Сен оңгучакты таң эртеңен эрте тура калып, үйдү жыйнап, мешти жагып, үстүнө суу куюп, жылытып, анан сен ойгонуп калсаң, сени бир колум алчы мындагы эмизип, бир колум менен, экинчи колум менен момтип, бир жок. Кайсы больницага барабыз? Республиканский келе барабыз да. А дегенде анализ тапшырайын. Мен жардамдашайын, папа? Жок, Кете киримди жууер. Жыргалды чакырып койгон апа, ошол менен барып келебиз. Ошону рас кылдың балам. Болбосо жанагы сенин мопедиңе кантип отур. Balam, turmuş özü yaşo. Şöyle şahmat siyahtı. Bu peşkalar şu bugün günde karol boluzu geledi. Bugün günde de bir peşka bizden ordumuzda alıp atadı. Ata siz kimde öyle odası? Balkim senin dosundur. Balkim menikidir. Balkim bir tuğanımızdır. Balam bunu emne kılasın. Ondan göre buna kampanyanın tuğulgan gününe kanday dayardıklar bolu otadı. Hazır как раз коллективмен жолуккан ортом. Ушул маселени сүйлөшөбүз буюрса. Ата, bu задачага жардам берип коесузбу? Эне, Тургай, ушunu da билбей атасыңбы? Ооба, билбей атам. Молодец, так эле мен дейсиң да. Жөн турчу. Ушинтип дагы үйрөтөсүңбү? Атаң тамашалашып атат. Нары коюп кой, кийин өзүбүз жасайбыз. Аач, өзүңөр эле. Бүгүн эмне кыласың? Жумуштар ушуларды бүтүш керек. Тиги машинаңы эртерээк берип койбойсуңбу? Тоголотуп, күйгүзүп түгүнө жеткичейин. Эй, ишинди.
Анын ичин тиякпай анан тазалаш керек. Үнү бирдеме дей бербечи. Өзүң билесиң да. Мантызачы андан көрө бүгүн. Эт жок. Картошка менен өзөй бербейм. Картошка дагы жок. Эмнең бар? Сүт бар. Кимдики? Малдыкы. Малдыкын ичпейм дем. Бирдеме кылчы. Мам? Чё, мы русские? Нет, была, мы кыргызы. С чего ты так спрашиваешь? А почему мы говорим на русском? Как будто мы русские. Потому что кыргызский язык – это государственный язык, а русский официальный. А почему мы не говорим на кыргызском? Хорошо, макул. Анда кыргызча сүйлөйбүз. Не oldu? Ну, в школе меня называют балконским. Там говорят плохие слова на кыргызском. Я не понимаю. А что они говорят? Ахбар, шахмар, джин, баш, урус, гуйтун, тормуз. Ну ты не переживай, балам. Көңүл бурба. Я чуть позже с твоей ученицей поговорю, а пока ты иди в школу, ладно? Увидимся. Ну ладно. Пока. Урматтуу достор, эгерде өзүңүзгө эң сонун жерден квартира издеп аткан болсоңуз, Топ Констракшнга кайрылыңыз. Өзүнүн жер астындагы паркинг, балдар үчүн бакча жана эң сонун райондо. Абасы эң таза. Бардыңыздарды күтөм, келиңиздер, кошуна болобуз. Көрдүңбү балам? Нормальный аялы барлар мына ушундай машина айдашат. Мам, жөнүңүзчү. Кандайсың ашпа? Жакшыпы? Айыл тынчпы? Жакшы тастар. Жакшы, Кудайга шүгүр, баары жакшы. Жыкы, Ол. сен канча баалуу болдуң? Официальныйларбы же неофициальныйларды деле айта берейинби? Айшпа, тамашалатып бир ул. Ошентсең. Азырынча бир ул. Жакшы болсун. Рахмат. Буюрса дагы болот. О, буюрса, аракет кылып атабыз. Ой, Айман, Кандай? кирбейсиң бегі. Жок. Мен шашылышмын. Жөн эле азыр баламды мектепке таштадым эле, ошо сен сурап Айдам, койдуң. сон бир нерсе сутап, тез кир бас. Жок, мен шашылышмын. Ешке турбачы кирме, кир. Макул эмес, киши остей эле кеткен, шашылышмын, тезирээк кара. Соң жасапсың го? Өзүң жасадың го? Ой, өзүм жасадым, аш болсун, же? Эмне коштуң? Мен дагы жыкыга жасап берейин, айтчы. Оңой эле. Un, тростниковый сахар, сахарная пудра, какао, үстүнө клубника же болбосо малина, ал жок болсо үйдө жана алманы эле коюп койсоңуз сонун болуп калат. Жок, мен вермишель эле куруп берем окшойт. Баса, жана үйүңөрдүн маселеси эмне болду, чечилдиби? Негизи кайнем үйдү сатып тең бөлүп бизге акчасын бериш керек эле. Бирок закон боюнча деген теңге бериш керек да. Андай болбойт го негизи, анткени үй алардыкы. Туура, болбойт деп мен дагы айтып атам. Жыкы болбойт атат көгөрүп. Андан көрө азырынча бир комната алып эле, кийин акчаңар болгондо сатып элиткага көчпөйсүңөрбү? Кыздык элесиң го. Өмүр бою үйүбүз жок, квартиралап жашап жүрүп, анан кийин келип анан кийин бир комнаталуу үйгө көчөбүзбү? Кызыксың го. Ай, квартираңарга деген акчасы эле канча кетип атат арендасына? Биз көчсөк, центрден 5 комнаталуу үйгө көчөбүз. Бир комнатада эле чыдап жашап турсаңар болмок. Өзүң ойлонтасыңбы? Кызыксың го? Мен подружкаларыма эмне дей? Уят эмеспи? Мынаны с собой дагы бересиңби? Ооба, салып берейин да. Салып берейин. Мейс Айшып, а? Жакшы. Өмүрлүү бол. О, рахмат. Бериңиздер.
Aytın koy. Karısın. Gözümün ayarı bulup da hop. Sakala. Karısın mı? Bana al sakın. Neyse kana maşinem. Sağ ol. Tinçlik mi? Yemin ele seni görmedim. Ben maşinemin bir yaka girmedim de. Артыңан geldim. Emne ne? Öz көзүмен gördüm. Men işte otam bak erteden beri ama. Sen özüm kurjam tanımay kalıptırım. Kala көрсөтчү. Em görsetkende işte atpaysiz bak. Özüm kurjamды özüm tanıbayмын мен. Cem tanı. Buna? Бирок байке. Бирок. Бу кылганыңыз туура эмес сиздин. Мен сиздин башыңызды от души чын ниет менен жакшы жазап берейин дегем. Кээ бир даже башка жерлеринде жазап салайын дегем. Ушу байкемдин байкуш кишинин аябай жакшы киши экен деген мен. Бирок сиз бүгүн мону кылганыңыз мага могул жерден жүрөгүмө катуу тийип атат байке. Мен сизге от души жазап берейин десем, сиз кайра келип менин машинамды айдап атасың деп атасың. Коем капа болбойм. Жашоодо арганда боло берет. Андан көрө мына. Бул визитканы ал. Карма. Калаган өлүгө акта чал. Акча керек кезде эле чаламын да, турабы? Албетте. Всё, макул, рахмат байке. Макул. Эми байке настроением жок, азыр кетип туруңузчу, пожалуйста, жазайын мен, Макул. Макул байке. Компания Алхан Халал адал жогорку сапаттагы нукура колбасаларды жана полуфабрикаттарды чыгаруу менен алектенет. КМДБнын адал өкүлчүлүгү чыгарылуучу продукциянын сапатына туруктуу контролду жүргүзөт. Ошондой эле биздин брендтердин топтомуна Белиссимо, Арзу жана Эмиль Эсеналиевден Алхан колбаса азыктары кирет. Шеф, биз программаны мындай сөз койдук да, биздин кечебизди кыргыз чөгү бийчилер башташат. Бурчта оркестр ойнойт. Подаркалар дайым болуп турат. Биз 15 столду арендовать этип койдук. Ведущий чыгат, сүйлөйт, компаниянын туулган күнүн куттуктайт, анан кийин майрамды баштайт, ошону менен дальше кетебиз да. Ош, молодцы. Шеф, жеке менин атыман компаниянын туулган күнүнө Гүлжигит ырчын чакып койдум, Кудай буйрса келет. Ошону жөнүнө койсоң болмок. Неге? Ал биринчиден мага жакпайт. Экинчиден ал кыздардын баарын башын айландырып атпайбы? Шефим, кыздардын башын эле айландырып коем, ал эми эмес, маселе эмес, шеф. Сенден бир көчөнүн кызын башын айландырсаң, ал Кыргызстандын башын айландырып атпайбы? Эми шеф чакып койдук баны. Ат мени да эле кой. Азырбы? Жана мен Байсариевди жакшы тааныйсың го? Ошону чакырып койсуң, бийлеп кетсин восточный. Айтбек. Не болду сага? Нормально. Продолжайте, мен что там? Өзүңдүн ойлоруңду дагы пикирлериңди айтып тур, Алло, ассалам алейкум. Гүлжигит байке. Мен уа. Тиги бас сүйлөшкөн боюнча атмен болуп калды байке. Байхан Иванович, Гүлжигитти негизи сиздин атаңызды жакшы көрөт. Гүлжигитти? Чакырып койсок жакшы болмок. Уланга айтыш керек турбайбы? Туура түшүнөсүз да? Мерекис, рахмат. Шеф, атмени кылсам дейт Гүлжигитти. Тем атмен болуп калдым, туура түшүнгүлө десем, эмгеги сиңип кеткенсип эле сөгүнөт мага. Чыдабай кетип мен да сөгүп салдым. Мен силерге ар дайым айтам го, биздин компаниянын приоритети адамдар менен жакшы мамиледе болуу. Аны сөкпөйлү адамча түшүндүрүп койсуң. Эми шеф, мени сөгүп эметип атпайбы, туура түшүндүрсөң. Ал мен атама жагат экен, кайра чакырчы. Атмен кылсабадыңбы? Барчы. Чакырчы. Өткөндө да ырчылар келгенде да кичине аппаратурабыз подавать этип бизди былтыр беле билесиң? Микрофон ичте болуп, фонограммасы билинип калбады эле. Алло, Гүлжигит доске кандайсың, жакшыбы? Ой, байке, кечиресиз. Мен жаңы элеки чалбадымбы атмена деп, туулган күнү ырдап бериңиз деп. Мен
ошо байке сизди адаштырып коюңуз эми байке, сөгүнбөңүз эми. Коюңуз эми байке, эми сабыр кылыңыз. Эми боло берет турмушта, особенно Кыргызста деп коткобуз да. Эмне баш? Коюңуз эми байке, башка асылбай эле сен. Двойной ставка төлөп берели байке, келип бериңиз, Все, рахмат байке. Шеф, нормально. Чакып коюн, дуйс ырдап кетет, жакшы. Молодец. Красавчик улан, Гүлжигитке айтып кой анан жанан ырдасын, Анам Москва, мынам Москва деген ыры бар го? Ошону ырдап берсин. Ошол Гүлжигитти айтып атасыңарбы? Да. Сен кимди чакырдың? Жок, Гүлжигит калкып менен сүрүп атпайм мен. Туруп эркин чакыр. Шеф кайдабы эми? Болчу. Апаңыздын жүрөгүндө тромб бар. Операция кылыш керек. Доктор, бизде канча убактыбыз бар? Эми аны айта албайм. Бирок акыбалы аябай оор экен. Толкунданып, давление болуп, инсульт болуп калса, жоготуп алышыңар дагы мүмкүн. Доктор, канча акча керек экен операцияга? 20 миңдей болот. 20 миң? Макул. Биз анда акчаларды чогултуп, дәрін өрелик операцияга. Жакшы эле дедим, мам. Баары жакшы. Чын эле жакшы эле экен? Жакшы эле. Рас болду, жакшы болгон. Алты төрт. Бирок жаман повезло болду. Жакшы. Сиздин бактыңызга тыйын машина эки иштеп болгон турбайбы? 2-1. Мен чыксам эле маңдайыман чыкты да тыйын машиначы. Анда карасам маңдай сүзүк деп кой. Эмне кыларын билбей тыйыны учактап алыш керек экен. Эмне кыласың анан? Короче, танчик биягың бүттү окшойт, Кот жок кой. Болду, чачыңды сыйылып алып койдум окшойт. Кой, мен жылайын. Үйгө чарчамыш болуп барып калайын. Кой, мен дагы барайын, жику келейин деген убакыт болуп калды. Бар жакшыбы? Ооба, тамак жасамыш болуп коеюн. Болуптур, рахмат, а? Белип турсаң, Болуптур. Давай, мейли. Пока. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Кандайсыз, жакшысызбы? Иштейсиңерби? Сиз жана актер белеңиз, Ооба. Ооба, эмне машина бирден болду? Ооба. Машина жулкуп атат. Тиги бензобактан бензин келбей атат окшойт. Байке таштап коюңуз, батыл уруп салабыз азыр. Канча убакыттан келсем болот? Мен батыл эми чай пай ичип туруңуз. Акыл байке. Абайла. Киришти. Алло. Саламатсызбы? Жаңы эле жумушка келдим. Азыр.
Байғазан чайқанасы. Тамшандырған даамдуу тамақтардың ордасы. Zal Karamanoviç, келіңіз. Танышып алыңыз. Бұл Байкеннің аты Руслан. Біздің университетке жардам беріп жүреді көп жылдан бері. Баласы бұл біраз тенте қылып қайттыр. Көз жұмдылып қойыңыз. Бұл бала Қырғызстанның тарихын білбейді. Ансыз келгенсіз менімен қайшы айтышып, сабаққа тосқолдық қылып атады. Байкеше, кешіріп қойыңыз. Жаш бала қайнап күйіп тұрған үшір. Кім жаш болған допус қылып қойыңыз? Байкелер, коррупция, парақоршылық Қырғызстан өнікпей атады дейбіз. Ушинтип берсек, анан кантип өнүгөбүз? Залкар, қой, антпеңиз. Мен сизди сыйлайм. Бирок мен бул балага экзаменге допуск бере албайм. Карама. Кечирип коюңуз. Залкараманович. Залкараманович. Бул ушундай. Korkmаңыз. Системадан оңдоп қойыңыз басын. Сен ұмытпа, жақындағаны маға кел. Қаватыр болбаңыз. Апам жатып алды. Ооба. Чарчадым деп. Кирип кетти го. Жан, бүгүн үйдөгүлөр менен сүйлөшкөм. Жакшы жазышыптырбы? Жакшы, сага салам айтышты. Саламат болсун. Анан эме теге ак өргөдөгү үйдү албайсыңарбы дейт. Ак өргөдөгү? Ооба. Анын бизге не кереги бар? Турбайбы үйүбүз? Бул квартирага деле толтура кредит төлөшүбүз керек. Андан көрө ак өргөдөгү үйдү сатып. Мен эмне байкуш көрүнүп турамбы? Жок. Же таптакырымдай башым иштебей, жумушка жарабаган майып болуп турамбы? Кереги жок. Привет. Привет. Че ты без настроения? Хаваңа қар жадырып. Байхан, балабыз таптакыр эле орус болуп калыптыр. Эмнеге? Мы чо, русский деп сурады бүгүн менен. Чын эле айтып атам. Ну понятное дело же. Сен де үйдөн оу жоктон орусча сүйлөп кетчү. Кандайча мен эле? Сен эле в основном орусча сүйлөшөсүң үйдөн. Ты что, реально обиделась? Не разговаривай со мной. Я ж пошутил. Не трогай меня. Давай не будем портить вечер, а? Прости. Хорошо? Байхан, не трогай меня. Нет, хорошо. Байхан, не трогай меня. Пожалуйста. Байхан! Алыс! Тоқту!